Жарандын соттолгону же соттолбогону туурасындагы аныктаманы терминалдар аркылуу алуу ишине эл өкүлдөрү нааразы. Бүгүн жогорку кеңеште депутат Дастан Бекешевдин мыйзам долбоору талкууланды. Ага ылайык жумушка орношууда мындай аныктаманы жаран өзү эмес, иш берүүчү тарап Ички иштер министрлигине кайрылып ала алат. Ал эми шайлоого катышам деген жаран үчүн аныктаманы БШК алууга укуктуу болот. Бирок аныктаманы бере турган терминалдар жакшы иштебей, коррупциялык көрүнүштөр гүлдөп жаткандыгын депутаттар сынга алышты. Жогорку кеңеште каралган ушул жана башка маселелер туурасында кабарчыбыздын сюжети. Учурда Кыргызстанда канча кишинин соттуулугу бар же жок экендигин ачык билүүгө болбойт. Ал купуя сыр бойдон сакталат. Бирок жумушка орношкону жатканда же шайлоого барарда жаран өзүнүн соттолгону же соттолбогону туурасында маалыматты бир гана Ички иштер министрлигинен ала алат. Бир шайлоочу мага таластан кайрылды да. Ал айтат, ошо справка үчүн мен канча топ убакытты кетирдим, акчаны канча кетирдим дейт. Мына ушул процессти жөнөкөйлөтүү үчүн аталган министрлик аймактарда атайын терминалдарды орното баштаган. Буга эч кандай тыйындын да кереги жок. 1 сааттын ичинде же 10 мүнөттүн ичинде ар бир жаран өзү жөнүндө тактаманы ала алат. Бирок депутаттар көп сын айтып, айрым облустарда орнотулган терминалдар жакшы иштебей, ал берген аныктаманы иш берүүчүлөр кабыл албай, бул тармакта дагы эле коррупция гүлдөп жаткандыгын айтышты. Бир справка 500 сомдон сатылып атат. Именно МВДга барасың, паспорттун копиясын алып барасың, 5000 сомду бересиң, 10 баланын паспортун бересиң дагы 1 сааттан кийин даяр кылып алып чыгып берип атат. Жыйындын жүрүшүндө ошондой эле алтын куймаларын кошумча нарк салыгынан бошотуу демилгеси нааразы кылды. Эгер алтын куймаларынан кошумча нарк салыгын алып салса, өлкөнүн бюджетине 2,6 миллион сом түшпөй калат экен. Алтын Кыргызстандан чыгып аткан болсо, бүгүнкү күндө биз азыр эми ушул монеталарды Казакстандан сатып алат экенбиз, дейби? Кандай деген көз караш бул өкмөттүкү? Дагы биз буларды салыктан бошотот экенбиз. Бюджетке мына 2 миллион акча каражат түшпөй калат экен. Биздин өлкөдө алтын чыкканына карабай, алтын куймаларын Казакстанда жасатып жаткандыгын түшүндүрүп берүүсүн Улуттук банктан талап кылышты. Бу жерде бүгүнкү күнү Кыргызстандын ичинде только 100 граммдык сыйтыктарды жаза алабыз. Калгандарды бүгүнкү күнү технологикалык шарттар жок. Өткөн жылы эле Кыргызстандан 10 000 тонна алтын кендери чыгарылып кетиптир. Кыргызстан алтын чыгаруу боюнча шериктеш өлкөлөрдө 3-чү орунда турса, дүйнө жүзүндө 22-чи орунду ээлеген. Өзүбүздөн чыккан алтынды барктай албай, Казакстандан алтын куймаларын жасатып, кайра эле өзүбүздүн жарандарга сатып жаткан өкмөттүн саясаты таң калтырат.